Балдарды заманаға жараша кылып кантип тарбиялоо керек. Замананы карабаңыз сиз. Эмне болуп атат дедир. Пайгамбарыбызды караңыз. Тарбиялай бериң, иншалла эң мыкты бала болот иншалла. Мен бир эненин сөзүн айтып берейин. 11 бала төрөгөн. Биздин устазыбыздын апасы. Мени окуткан ошо киши Маулана колго тийбей атат. Баары эле тиякта биякта тил албайт. Жакшы мүнөзү жок, тоң моюн, сөздү укпайт, корс, сөз кайтарат, кайш айтат. Сиздин 11 балаңыз деген Аллаху акбар. Бардыгы ушу Кудай берген балдар. Бардыгы ушундай, послушный, да? Бардыгы ушундай жөн элечи. Эме болуп турат да мындай. Көзүңүздүн алдында турат. Эмне себептен дегенди айткан экен. Эми Алла Тааладан. Бирок себеби ушу болушу мүмкүн. Мен качан бала төрөсөм, ошол күндөн тартып ар бирине күн сайын 2 рекеттен окуйт элем дейт. Бир балалы болдубу? Күн сайын 2 рекеттен окуйт. 2 балалы болду, күн сайын 4 рекеттен окуйт. Өлгөнгө чейин ушу окуганы таштап алыптыр да. 11 балага 22 рекет намаз. 11 бала канча рекет намаз? 22. 6 уул 5 кыз экен. Ушунун бардыгы машалла эми мындай аулиялар да, алымдар. Машалла, анча-мынчасы эми неме кылса дагы, содагери дагы ушундай таква содагерлер. Зекети бар, ажы умрасы бар, кайрымдуулугу бар. Макул өзүнө жараша илими бар, 5 убакыт намаз бар. Бардыгы даават кылган, бардыгы даават бере тургандар да ушундай. Карачы. Айтайлы, биз да аялдарга айтайлы, башкаларга айтайлы, мынандай экен. Алладан сура сен, 2 рекет окуп уулуңа. Күн сайын шүгүрүнө дагы, жакшылыгына да сураш керек экен. Эненин сураганы бөлөк. Көбүнчө аялдар үйдө болот, убакыттар бар, эмне кылсам деп. Макруh эмес убакытта балага 2 рекет окуй бер. Ана. Экинчиси дейт, ушу дааватчылар келгенде ошолорго көп жардам берет элем дейт. Тамагын жасап берет, кийимдери кирип алып калса алып келсе жууп берет. Ушу 2 себебинен мүмкүн Алла Таала ушундай кылгандыр.